Ала Тоо аянтында майрамдоо учурунда 502 бала ата-энесинен адашты. Кече 31 августта эгемендүүлүк күнүн майрамдоо учурунда Ала Тоо аянтында 502 жаш бала жоголгон. Бул тууралуу бүгүн 1 сентябрда Бишкек ШИИБдин басма сөз кызматы маалымдады. Милиция кызматкерлери алардын ата-энесин таап өткөрүп берген. Маалыматка ылайык кече Борбордук аянтта 80 миңден ашык адам болгон. Булак бара келди. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Бишкек Ош жолунда унаа өрттөнүп кетти. Кече 31 август түштөн кийин Токтогул районундагы Көкбел ашуусунда жеңил унаа өрттөндү. Бул тууралуу күбөлөр билдиришти. Маалыматка караганда унаанын айланасында ээси же жүргүнчүлөр көрүнгөн эмес. Ал өрттөнүп жатканын ары бери өткөн унаадагылар көрүшкөн. Булак турмуш кежи. Карабалта шаарында 2 унаа кагышып, 2 адам жабыр тартты. Кече 31 августта Карабалта шаарында 2 унаа кагышып, 2 адам жабыр тартты. Бул тууралуу күбөлөр билдиришти. Маалыматка караганда кырсык саат 18:45 чамасында шаардын Тынчтык жана Коммунистская көчөлөрүнүн кесилишине болгон. Учурда иликтөө иштери жүрүп жатат. Ички иштер министрлиги сот тармакта тараган кызматкерлердин видеосу боюнча түшүндүрмө берди. Ички иштер министрлиги сот тармакта 2 милиция кызматкеринин ортосунда араздашуу болду делген видео боюнча түшүндүрмө берди. Укук коргоо органынын кызматкерлеринин ортосунда эч кандай араздашуу болбогонун айтат. Кызматкерлердин ортосунда эч кандай араздашуу болгон эмес. Түшүнбөстүк орун алган. Бир милиция кызматкери кызылып өзүн жаман сезип жаткан адамдарды алып чыгуу үчүн өткөрүп жиберүүнү суранган. Экинчиси кырдаалды өз учурунда түшүнгөн жок жана курчоо сызыгын үзбөөнү талап кылган. Туура эмес жүрүм-турум фактысы боюнча профилактикалык маектешүү жүргүзүлүп, маселе ордунда чечилген дешти. Ички иштер министрлигинен министрлик жарандарды туура эмес маалымат таратпоого чакырды. Бишкекте бычакташуу орун алды. Ден соолукка оор зыян келтирүүгө шектөөлөр кармалды деп билдирди Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы. 29 август күнү милицияга ооруканадан бычакталган адам жөнүндө маалымат берилген. Аталган факт Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 130 беренеси менен каттоого алынган. Милиция тарабынан шектүү катары 1980-1987 жылы туулган жарандар кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө уланууда. Булак бара келди. Орусиядагы дрон чабуулу. Москванын электр станциясы мунай базасы бутага алынган. Украинада согуш башталганына 2,5 жыл болду. 2022 жылы 24 февралда Орусия Украинага аскердик операция деген жүйө менен ар тараптан басып кирген. 30 сентябрда Орусиянын президенти Владимир Путин менен Украинанын Луганск, Донецк, Херсон жана Запорожье облустарынын Москва дайындаган жетекчилери Орусия Федерациясынын курамына кирүү жөнүндө келишимге кол коюшкан. 23-27 сентябрда орус күчтөрү басып алган аталган аймактарда жасалма референдум өтүп, анын жыйынтыгы 28 сентябрда жарыяланган. ТАСС агенттиги Москванын түштүк чыгышындагы Каподня районундагы мунай иштетүүчү завод тууралуу сүрөттөрдү таратты. Расмий маалыматка караганда учкутсуз учактын чабуулунан ишканада өрт чыгып, бирок ал өзүнчө турган имаратка гана тийген. ТАССтын сүрөттөрүндө жалын же түтүн көрүнбөйт, бирок киребериште тез жардам жана башка чукул жардам көрсөтүүчү автоунаалар турганын көрүүгө болот.
Дрон чабуулуна байланыштуу ишин убактылуу токтоткон Москва аэропорттору кадимгидей тартипте иштей баштады. Бул тууралуу Росавиация билдирип, Москва убактысы боюнча саат 9:05 баштап Орусиянын баш каласынын бардык аэропорттору кадимгидей иштеп жатканын кабарлады. 1-сентябрга караган түнү жапырт дрон чабуулунан улам аэропорттордо каттамдарды кабыл албай учуу убактылуу токтоткон болчу. 74 рейстен учуу убактысы кечигип, 43 рейс башка аэродромдорго жөнөтүлгөн. Жекшембиге караган түнү Москванын түнүгүндөгү Тверь аймагындагы дронун чабуулунан кийин Канаков мамлекеттик райондук электр станциясында өрт чыкты. Орусия 1-сентябрга караган түнү 158 дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди. Бул рекордтук көрсөткүч. Буга чейин бир күндө 100дөн ашуун учкутсуз учактар катышкан чабуулдар болгон. 14-августта Орусиянын коргоо министрлиги 8 аймакта 117 учкутсуз учак жок кылынганын айткан. Орусиянын коргоо министрлиги 15 аймакта 159 учкутсуз учактын чабуулунун мизин кайтарганын жарыялады. Украина тарап комментарий берелик. Була казат.